Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын ээси Сыймык Бейшекеев агайыбыз мейманда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз менен. Студияга кош келипсиз. Убактан пайдаланып, кече 2 ноябрь маданият кызматкерлери майрамы болду. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Анан кече кандай майрамдадыңыз? Эми демейдегидей эле, күндөгүдөй эле өттү, бирок сөзсүз түрдө жагымдуу. Жакын адамдарың, сакталаштарың жагымдуу сөз айтып куттуктаганы үй бүлөңдүн, ошо үй бүлөнүн курчоосунда эле майрам өттү. Бул эми сөзсүз түрдө бир күн белгиленгени жакшы. Сөптүгүнөн маданият кызматкерлерине атайын бир күн энчилеп, ошол күн ошолордун күнү дегени албетте бул ошол чөйрөдөгү адам катары кубандырбай койбойт. Эми мурунку жай турмуш болгондо го жакшы программалар болот эле. Ана бирок азыр чоң иш-чаралар болмогу. Кырдаалга байланыштуу азыр эми бардыгына жаманчылык, аманчылык жеңет деп коет эмеспи. Андыктан ошо кырдаалга баш ийип, Кудай буйруса түбөлүгүн түз кылсын деген изги тилектер менен быйыл болбосо эмки жылы Кудай буйруса байрамдайбыз деп ниет кылып койдук буйруса. 2-ноябрда ушул эмки жылы буйруса деп туралы туулган күндө оскондой эле бир жайдарман айда достордун курчоосунда чоң бир концерттерде жолугалы деп тилек кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде Сыймык байкеге сизден жакшынакай каалоо тилек суроолоруңуз боло турган болсо, бизге түз байланышка чыксаңыз болот. Ал үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 0312. Сыймык байке, сиздин жаш кезде сиздин ырларыңызды угуп чоңойдук эле. Сизди көрүп жаткан көрүүчүлөр дагы сизден бир мыкты чыгарма күтүп жаткан учуру азыр. Мүмкүн болсо Күзгүн өшөр деген чыгармаңызды аткарсак кандай дейсиз? Күзгүн өшөр деген программанын жүрүшүндө дайын. Азыр ушул ден соолуктан өткөн эң чоң байлык жок болуп турат окшойт. Жалпы адам баласына көрүп отурган көрүүчүлөргө анча дегеле адамзаттын оору сыркоодан алыс болсун деп ден соолук деген чыгарманы тыңдап берейин да. Жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп, кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, талай экен ден соолук. Бакыт экен, талай экен ден соолук. Ойлоп сыздап кетти кабырга, башкаларга сөз айта албай жашырам. Алтын тажы кийгизейин башыңа, ден соолугум орун алчы жанымдан. Ден соолугум орун алчы жанымдан. Ар адамда жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп, кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, талай экен ден соолук. Бакыт экен, талай экен ден соолук. Талай экен ден соолук. Баракелде, алтын күмүш байлыгындан эмне пайда, ден соолугуң бул жакта болбой жатса деп айтылат. Ар бир инсанга ден соолук каалайбыз. Азыр Сыймык Бейшекеев агайыбызга көрүүчүбүздөн чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы?
десек, көрүүчүбүз бизден алыстап кеткен чак экен. Сыймык байке, бүгүн биз бүткүл дүйнөлүк сыр сактоочулардын күнү экен. Бүгүн 3-ноябрь. Сыр сактоого кандай сөзүңүз? Эми кандай деп айтсам, негизи эркек адам мырза жигит болгондон кийин сырга бекем болуш керек. Бул биздин улуудан алган тарбия, нарык насибибиз ушундай болуш керек да биздин негизи. Азыр бирок тескерисинче азыр укканын ананкага койбогон заман болуп турат. Себептигинде соцсеттердин ушунчалык ойнуп көрүүчүлөр көрүп көрбөй, билип билбей ушунчалык бир бирөөнүн жеке өзүнүн купуясынан бери ачыктап ийген учурлар болот. Бул албетте өкүнүчтүүлүккө кирет. Анан эми ушу бүткүл дүйнөлүк деп аткандан кийин эми менимче ошо сырга бекем болгону адам менимче жакшы болсо керек деп ойлойм. Мен ошо сырга бекемдердин эле катарына кирсем керек дейм. Эми адам өзү жөнүндө эч бири жаман мындай айтпаса керек, мен деле ошол катарына. Анда майрамыңыз менен бизде көрүүчүбүз бар экен байланышта. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Түз эфирдесиз, таңғы 5. Түз эфирдесиз, эжеге келиңиз. Алло, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Ооба, атам саламатсызбы? Сыймык байке, сыймык менен сүйлөшөйүн. Мына сиз түз эфирдесиз, Сыймык байке угуп атат сизди. Сурооңуз болсо, каалоо тилегиңиз болсо, жаңыртсаңыз болот. Саламатсызбы, атам? Алло, Сыймык. Оу. Sen özün telefonuna koçayına, ben sen boş gözle özün dedi. Ben 83'te geldirmedim. Акыл, эфирге бул жака калтырып коеюн, эфирден байланышыңыз. Сөз түрдө коебуз. Yok, калтырып коесуң бу? Калтырып коеюн эфирден. Ооба. Жарайт. Рахмат, апа. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушунда биздин туруктуу көрөрмандарыбыз бар. Сиздин көрөрмандарыңыз мүмкүн болсо ушул күйөрмандарга, сүйөрмандарга дагы бир чыгарма тартууласак. Токтогулга кетесиңби? Чыгарманы сурансам болобу? Токтогулга анан ырдап берейин. Эми 83-тө апа чалып аткандан кийин апалар жөнүндө ырдабасак болбостур. Бүгүн ушул жалпы энелерди энеден өткөн сырга бекем эч ким жок болуш керек деп ойлойм да. Себептигинде уулунун дайым жакшы жагын көрөт, жаман жагын ар дайым жашырат, жакшысын ашырат дегендей. Мен апамды учурдан пайдаланып жана көрүп отурган баардык апаларды. Ошондой эле бүгүн дагы бир менин Кунай деген досум бар Токмокто. Ошонун туулган күнү. Чын эле сырга бекем достордун катарына кирет. Ал дагы майрам менен денсаулык, аманчылык каалайм. Ошо Айша апабызды да учурдан пайдаланып куттуктап кетейин. Бүгүн эне болгон күн менен. Биз да куттуктайбыз. Жалпы көрөрмандар үчүн Кунай досум Айша апам үчүн энекем деген чыгарманы атап бердим. Койгондой мезгили сизге жүгүн артып, самайын былтыркыдан агыш тартып, энекем кагылайын картайбасын, өмүрдүн кайгына барат калкып, энеке кагылайын картайбачы, самайын калып турго агыш тартып. Ахай, алтын энем, мен үчүн канча чачы агарды экен. Энелер бар бул дүйнөгө аста-аста, чайпалбай кармалгансың тең салмакта. Калыстыгы жок болсо эгер энелердин, о дарылмак жер шары бир заматта. Ахай, алтын энем, мен үчүн канча күйшүк тарттың экен. Өмүрдүн
жаққан қабағың қашын деп бартап баққан ененің асылдығын сыйлайлычы мені да сені дағы ене тапқан ененің ұйықтығын бартайлычы қадимки Ermanastı ele tapkan Ahay altın enem Men üçün kança çacı ağardı eken Kavagım kaşın bebek bartap bakkan Tuğulgan günün tosup жатқан Қонай досты да ене тапқан. Азыр бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло, Кутман таңыз менен. Түз эфирдесиз. Келиңиз сизге таанышалы атыңыз ким? Кутман таңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Мен Рахма апаңмын. Рахима Ишпа, саламатсыз. Өркүнүңүз берсин, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун, ошо дос болсо, ошо силердей дос болсун айнадайм. Бала бакыран менен аман сен бол. Иштериң ийгиликтүү болсун. Ошо дүйнөнүң жакшылыктарын баарын силерге каалайм, тилейм. Ошо достугуңар түбөлүк болсо экен деп тилейм айнадайм. Рахмат. Аман болгула. Бар болуңуз да, ден соолук болуңуз. Өмүрлүү болгула. Чоң рахмат, Рашид билдиребиз. Бүгүнкү толуган күн ээси Кудай досумдун апасы Рахима Ишпабыз Токмокто байланышка чыгып атат. Эң жакшы. Жандуу байланыш болду десек да жаңылышпайбыз. Симага сурагым келип турат. Азыркы учурда буга чейин ушул Америка Кошмо Штаттарына барып, өзүңүздүн окуу курстарыңызды ташып жүрдүңүз эле. Азыр ошо жумуштар кандай иш алып барып атасыз? Азыр эми тилекке каршы ал убактылуу токтоп турат. Азыр ошо биз Бишкек шаарында ошондой чоң бир борбор ачуунун алдындабыз. Биз ошо ноябрь ичи сыргылып турдум эле, баары сырды айтып алат кесип. Анан ошол Кудай берсе бул эми мен көптөгөн күйөрмандарымдын менин чыгармачылыгыма болгон санаалаштардын сунушунан улам. Ошолордун колдоосу менен деп койсом болот. Жакын санаалаштардын ачкан турабыз. Сыймык өнөр мектеби деген Кудай берсе. Себеп дегенде чыгармачылыкка берилген жаштар абдан көп. Булактын көзүн балким 100-200 баланын ичинен Кудай берсе Кыргызстандын атын чыгарган бир мыкты улан кыздар чыгар. Сөзсүз эле баягы ырчы болуп кетүү максатында эмес. Себеп дегенде өнөрдү үйрөнүп алган нерсе, баягы мисалы үчүн комузду деле алдын өзүнүн келечек жолуна деле жакшы болот да. Ал сөзсүз эле ырчы болуп кетиши максат эмес. Балким биздин комуз мектептин үйрөнгөндөрдүн ичинде келечектин президенти болор. Бирок ошондо дагы кабинетинде отуруп, баягы кээде баягы чарчаганда комуз чертип, баягы элгилерге эс алып дегендей. Бул эми турмуш жолуна деле жакшы болот. Сөзсүз түрдө баягы кыргыз болгондон кыргызды аспабын колуна кармап чертип жүрүүсү абзел деп ойлойм. Ошого колдон келишинче салым кошол деген максатта ушул иш чараны баштаган турабыз. Ал эми Америкадагы жумуштарыбыз Кудай берсе сөзсүз түрдө орундалат. 15 мартка пландап атканбыз кетебиз деп, бирок кырдаал ушундай болуп калды. Быйыл абдан чоң пландарыбыз бар эле. Күз айларында ошо 4-5 сентябрда Америка Кошмо Штатында Чикаго шаарында бир чоң ынтымак кубогу деген футбол өтмөк. Спорттук иш-чаралар, маданий иш-чаралар. 2 күн баардык Америка боюнча бир 50 миңден ашуун кыргыз болсо, ошонун бир көпчүлүгү ошол жерге келишмек да. Сөзүңүзгө алжы, бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, түз эфирдесиз. Келиңиз байке. Таңкы 5 түз эфирдесиз. Ассаламу алейкум деп атабыз. Сүйүнүнүн бала бекем жолуга. Рахмат.
Рахмат. Майрам менен куттуктаймын. Тазим, рахмат. Алтын башың аман болсын, элиңе кызмат бере бергин. Анан сизди менен күзгүнөсөр деген чыгармаңды жалпы кызмат кайтып рахмат. Чоң рахмат. Расул билдиребиз. Күзгүнөшө деп калды. Күзгүнөшө деп калып токтогой. Аз кой тура токтогой. Күзгүндөшөр ушул көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү суранып аткан чыгарма. Буюрса Сыймык Башекеев агабыздын Жана сөздүн аягына чыгып коёюн. Анан ошол сентябрда өтмөгө эле иш-чарага март айынан баштап Самара Токтокунова эжекебизди сурандык эле. Апабызды ошол жерде биздин окуучуларга комуз үйрөтүңүз барып, бир-эки ай сабак өтүп бериңиз. Мен бир ай деп сурадым эле, же мейли 2 айга барып берейин деп. Бирок бардыгын ошонун бардыгын кырдаал өзгөрттү. Кул жей милдет куйрукту, Кудай билет буйрукту деп коет экен. Анан ошону менен токтоп калдык. Биздин максат ошол Машботойдо Америкада бир 100 комузчуга чертирер быйыл деген тилек максаттарыбыз бар эле. Бирок аманчылык берсе Кудай кыялга келген нерсе сөзсүз түрдө кырдашында адам өзү жардам кылыш керек да. Аманчылык болсо ал кыялды сөзсүз түрдө кырда ашырабыз. Океандан нарыдагы ашырабыз билсе. Жашоо мурдагыдай өз калыбына келе турган болсо, Машботой Америкада жаңырат деп ишеним артып туралы. Ырга кезек берсек. Бул чыгарма сөз Бактыгүл Сейитбековнуку. 97-жылы жазылган, 23 жыл болду, Кудай буйрса. Аксакалдын өтүнүшү менен анда Burada men балам жамгыр төктү деген кичинекей ырдачы эле. Андан кийин бир-эки жолу ушундай неме болуп калды, ырдаганда жамгыр жаап. Анан көлгө барганда такыр ырдабайт эле да ушуларда. Неге жамгыр жаа берет, күн ачык берсин. Анан мен да бир клип тартып атам эле, ушул бүтөт элем, жамгыр жаа бербесин деп. Күзгүнөшөр болбой турсун. Sarı жалбырап, саналарға мені hazırап, терезеге келіп тигілсем ай, үнсіз дарақ тиктей жалдырап. Жаш жүрегім мынча қайғырды, ай көңіл құшын кимген алдырды. Күзгүнөшөр тынбай төгүлөтей, көздөрүңдөн жаган жамгырды. Көздөрүңдөн жаган, көздөрүңдөн жаган, көздөрүңдөн жаган жамгырды. Теребелда мынча көңүлсүз, теректер да ойдон бөлүнгүз. Тегерете курчап буюмдарай, телмирише тиктейт өзүңсүз. Жаш жүрөгүң мынча кайгырды, ай көңіл құшым кимген қалдырды. Күзгүнөшөр тынбай төгүлөт ай, көздөрүңдөн жаган жамгырды. Көздөрүңдөн жаган, көздөрүңдөн жаган, көздөрүңдөн жаган жамгырды. Özün tübülüp, asmandağı bürkötün örüp, özün tur
торғай атың ұққандамай жүрегімде тұрчай күйледі жас жүрегім мұнша қайғырды ай көңіл құшын кимген алдырды үзгін өшір тынбай төгіледі көздеріңден жаған жаңбырды көздеріңден жаған ей көздеріңден жаған көздеріңден жаған жаңбырды Жаңбыр жаабай турсун. Нөшөрлөр төгүлбөй турсун. Жаңбыр деле береке тамашалап атам. Бирок негизи жаабай турса жакшы болмок. Сыймык байке, бизге азыр режиссердук пультта отурган байкелер айтып атат кулагыбызга. Сыймык байкеге Таластан Кулипа деген эжебиз салам айтты дейт. Кечиресиздер, Калипа деген апабыз салам айтыптыр. Калип эже менче биздин коллега болуш керек, Таласта белгилүү кызчы. Калип эжекебиз. Биз да саламат тілейбіз, денсаулық, шығармашылық ийгилик каалайбыз. Биз да салам айтабыз. Мен кезектеги биздин көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Кутман таңыңыз менен түз эфирдесиз. Келиңиз эжеке. Көрүүчүлөргө да бир жолу айтып өтөлү. Урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз бизге байланышка чыгардан мурда бирдиктерди текшерели. Анан сыналгыдан өзүңүздү бир аз улагыраак кармап байланышка чыга турган болсоңуз, сиз экөөбүздүн ортобузда мыкты байланыш болору бышык. Сыймык байке, өнөрлүүнү колдогонуң душманды жерден коргогонуң деп айтылат. Анан өзүң билген нерсени башка бирөөгө үйрөтсөң, бул нерсе кечиресиз, бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Кутман таңыңыз менен, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыз. Саламатсызбы? Биз постоянно көрөбүз 5-чи каналды. Саламатсыз. Биз Сыймык Бешекеевге каалоорум үчүн денсаулык, үй бүлөлүк бакыт. Рахмат. Мен эстрада жылдызы болуп чыккан ырларын баардыгын жактырабыз. Мен Скол жергесинен байланышка чыгып жатам деп айтайын деди окшойт. Рахмат. Сыймык байке, өзүң билген нерсени башкага үйрөтсөң, бул эки эсе сооп берет дейт. Анан ал нерсе, ошол нерсени үйрөнүп, ошонун артынан жан бакса, бул жакшы бир жөрөлгө деп айтылат да. Сиздин Сыймык Бешекеев атындагы буюрса өнөр мектеп ачылат деп турасыз. Канча жаштан баштап кабыл аласыздар? Жаш өзгөчөлүк чектелбейт, бирок ушул баягы чектелбейт десе эле баягы тили чыга элек балдардан эмес. Менче ошо 5-6 жаш туурабы дейм. 5-6 жаштан. Биздики Америкада ушул 7 жаштан 63 жашка чейин болду биздин окуучулар. Андыктан коркпой эле баягы мен убактым өтүп кетти, үйрөнө албай калдым го деген неме болбош керек да. Чектөө, чектөө болбош керек. Себеп дегенде ошол бир жубайлар үйрөнүштү. Чикагода ошо Таштан байке менен Бермахан деген эже 63 жашында. Андан бери мекчи алар 65ке карап калды азыр. Ошол киши айтат да, мен 40 жашымда үйрөнөйүн десем, бир тайкем сен мээң катып калды, колуң катып калды болду, үйрөнө албайсың. Мен ошондой эле өзүм эме берип алып турмун дейт. Мен мээм да колум да катып калган. Болбойт эми депчи. Ал тескерисинче андай эмес. Эч убакта баягы аракетке берекет деп коет да кыргызда. Сөзсүз түрдө эле аракет кыла турган болсо жан дили менен анда сөз мээниети кайтат. Бизде азыр дагы бир көрүүчүбүз бар экен, түз эфирде. Алло, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен, сиз түз эфирдесиз. 5-чи канал Таңкы 5 программасы. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Таңыңыз менен. Саламатсызбы? Мен Таластарынан Гүлмайрам. Угуп атабыз. Чарматылууна аябай тажын кылабыз. Кыргыз Сыймыктан чоң уландардан бар бол, эч нерседен кем болбо, чыгарматылууна чоң ийгилик бар бол айланайын. Рахмат, чоң рахмат, бар болуңуздар. Эжелердин дегел аял затынын батасы ушунчалык энелик баягы мээрим менен беришет да. Кыргызда жакшы кеп бар эмес баягы. Каадалуу жерде кыз болсо, кара жерде кайык жүрөт деп коет экен да. Бул көлдүн эле кереги жок экен. Ушунча кыргыздын бир керемет сөзү бар. Андыктан бар болуңуздар. Жакындан тааныш болбосок дагы бир туугандай өзүнүн мээрими менен ушундай өзүнүн бир тууганына каалагандай жылуу сөздөрдү арнап атканыңыздар үчүн
Тазим да бир жолу. Рахмат. Дагы бир көрөрманыбыз бар экен түз эфирде. Алло, саламатсызбы? Жакшы, кандай саралап кетейинде. Саламатсызбы, Утман таңыз менен. Тааныша алатыңыз ким эжеге? Атын мен көздөн чыгып балам. Биги Жамал эжемирмин. Рахмат балдар. Көзгө да ишиңизге калап болсоң, баламды көрүп аттым эле. Ошол калайдай коюңуз эле. Келиңиз, түз эфирдесиз. Ушул баламна өзүнүн бекенден соолук калап, анан өмүр өзүң болуп, бала акырасы менен аман болсун. Анан өзүнүн эмгектенген артист эле, кино маданият министри эл артисти кылып, жакшы сыйлыктарды берсе болот эле ушул балама. Мен аябай бааламды баламды көрүмчү. Рахмат. Анан кийин ушул жакшынакай ырларды чыгарып жүрөт, могу апалар жөнүндө, жалгыз апалар жөнүндө, ошол ырларынан берип койсо экен деп тилейм балам. Көйгөй да ушул өмүр бекенден соолук калып, ушул жакшы сыйлыктарды ушундай балдарга берсе болот эле. Ушу Сыймык октогон, Малик Аликеев окшогон жакшынакай балдарыбыз бар го анан кетейинде. Ошол анан өзүңүздүн да силердин да барып аткан алдыга алып баруучуларга да ушул өмүр бекенден соолук калат. Анан кетейинде силердин балдар, кыздарыбыз бар, аман болгула, бар болгула. Ырдап ушу кыргыздын керегине жараган жакшынакай балдар кыздардан болуп жүрөлү анан кетейинде. Силерге ден соолук кааларым ошол анан кетейинде. Анан ушу жакшы ырларынан ушу апалар жөнүндө, аталар жөнүндө жакшылар бар ушу баламдын. Ушуну берип турсаңар көп баймабай. Ушундай комуз менен кыргыз элин ушу комуз менен таанылып келгенде балам. Ушу комуз менен көбүрчөсө деп тилейм ушуларды. Дагы жакшынакай балдарым бар эле ошо немеде өткөн. Анан ошолорду мен албай калдым эми. Сыймык ушу балама узун өмүр каалайм да. Анан силер дагы аман болгула. Рахмат. Аябай жакшыланат кетейинде. Бактылуу таалай болгула. Кудайым эч нерседен кыйын кылбасын берди. Ушундай каалоо айтып коеюн. Апаңармын 65 чыгып калган. Чоң рахмат. Шүкүрдөн чалып Чыпраянына. Аман болгула. Рахмат. Карашылык билдиребиз. Жамал апа, сизге да таазим, ден соолукта болуңуз. Сиздин берген батаңыз баардык сыйлыктан жогору. Ооба. Бар болуңуз. Ушул эрте алып алды дегенге караганда ушуга берилбей жүрөт деген сөз аябай жагымдуу да негизичи. Анан мен кубанам. Чында бирок менден татыктуулар деле, менден улуулар деле сыйлыкка илине электери көп. Андыктан сиздердин берген бааңыздар, сиздердин берген батаңыздар бизге ар дайым дем күч. Ошол сыйлык Кудай буйруса алабыз аны, буйрубаса тарынбайбыз дегендей. Сыймык байке, сиздин чыгармаларыңыз долбоону сөзүн коштоп, анан бир терең маанини чагылдырган чыгармаларда, анан кайсы темада ыр такыр жазып көрө элексиз? Эми тема негизи чыгармачылык ушундай бир өзүнүн бир сыйкыр дүйнөсү бар экен да. Жазайын десең эле, ыр жазайын десең ошол теманын баарына ыр жазылып калгандай эле сезиле берет. Илгери мен бир курсташым айтты эле. Токтогул Ырсалиев деген опера ырчысы. Анан айтат, таң калам силерге оончулар дейт. Мен оон жазбайын десем эле баарын эле жазып салсыңар го, оон калбай калды. Деп күлдү эле да ошондой. Анысыгарда ошо бүт баардык ушундай бир өзүнүн бир сыйкыр керемети бар, жазылып калгандай сезилет. Бирок отуруп келгенде атайын ушул темада жазайын дебейсиң. Эми буйрутмалар болот сөзсүз түрдө. Ушул темада ыр жазып бериңиз, ушундай кылып бериңиз деп сөзүн бергендер. Кээде жан дүйнөн каалайт, мисалы үчүн ошо жоокерлер үчүн ыр жазгым келет. Эне үчүн, үй бүлө жөнүндө ыр жазгым келет. Анан бул түгөнбөгөн, бүтпөгөн тема экен да. Баардык эле теманы камтыдым деп ойлойм, бирок булуттар жөнүндө, асказоо жөнүндө, мисалы үчүн анан мен өзүм бир былтыр бир убада бердим эле. Ошо биздин шаарыбыздын тазалыгын сактагандар жөнүндө бир ыр жазам деп. Бирок ошол нерсе аткарылбай киши жалкоолук кылып жүрөм. Буюрса бул нерсени мен ошо тазалык деген сонун да, мисалы үчүн. Илгери кандай сонун ырлар бар эле, мисалы үчүн Колхоздогу курбума, Чабандын ыры, мисалы үчүн Жылкычынын ыры деген, грейдерчи жигитке деген ыр бар эле, Пактачы кызга деген ырлар болор эле. Ушул бизде менимче ошо мугалимдерге, ден соолуктун сакчыларына, дарыгерлерге ырлар аз экен, мындай баамда көрсөм. Ошо тазалыкты сактагандарга да, тазалыктын камын көргөндөргө өстөрдө ыр жазышыбыз абзел да. Анан баардыгыбыз эле баягы күйдүм, сүйдүм, анан тойго ылайык деп эле жүрө берсек, анда бул чыгармачылык болбой калат. Чыгармачыл адам ар тараптуу болуш керек.
Сөзсүз түрдө барлык темага кайрылыш керек, издеп табыш керек. Мен жана айтып атпаймынбы, бардыгы ырдалып калган деп атат. Бирок баамдап көрсөң, ырдалып элек нерсе толтура да. Мисалы үчүн махабаттын эле биз бир эле тамчысын ырдап атабыз азыр. Мындан башка мен Көксулууну уккандан кийин, Жеңиз Жок атабыздын Көксулуусун уккандан кийин мындан ары сүйүү чыгарма жаралбайт болуш керек деп ойлогом. Бирок көрсө жаралбай берет экен. Ар ким өзүнүн табитине жараша. Өзү менен сүйөт экен. Баягы бир акында айткандай, "Ey, сен аябай өзүң сымбатың келишкен мыкты акылсың, анан алган аялың ушул өңү серт го" десе, "Ey, сен менин көзүм менен карабайсың, менин көзүм менен сүйүп көрсө" дегендей. Сондай сөзсүз түрдө жан дүйнөсү аркылуу электен өткөрүш керек. Анан ошондо жакшы чыгармалар жарала берет. Азыр бизде дагы бир көрүүчүбүз бар экен түз эфирден. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз, бизге байланышка чыгаардан мурда өзүңүздү сыналгыдан бир аз олагыраак кармаңыз. Анткени сиздин үнүңүз бизге кайра угулуп, ортодо байланыш болбой калышы мүмкүн. Бирдиңизди текшерүүнү дагы унутпаңыз. Алар телефондон угабы же телевизордон угабы өздөрүнүн? Телефондон угуш керек. Анткени телевизордон угууну каалайт да көп киши. Андай болгондо байланыш акча өтпөй калат. Алло, саламатсызбы? Утмандагыңыз менен? Мен Бешекеевке суроо гана кабыл берейин. Келиңиз, түз эфирдесиз. Бешекеев угуп атат, айтып бериңиз. Саламатсызбы? Мен Токтогул кампугун аймактык атам Данияр. Сизге тунук эфир аманчылык тилейм. Кыргыз элине журтума аманчылык. Ошо Токтогул атада бул болуп жүрөбүз. Рахмат, Данияр мырза, чоң рахмат. Рахмат. Сау болуңуз. Комсомолдуктарга баары азыр кара тектир болуп калды, биздин кошуна айыл. Кара тектирлик баардык туугандарга салам айтыңыз. Жалпы көрүп аткандарга, Токтогулдуктарга, жалпы кыргызстандыктарга чоң салам айтайын. Эми Токтогул деп калды эми. Токтогулга барып келеличи. Өтүнүч тапкарып коелу да. Карындашым келип келатканда эле сурандыра. Бул кайсы убактарда жаралды эле? Канча жыл болду жаралганына? 96-жылы жазылган, 24 жыл болду. Анан өрүсү азыркы кезге чейин ырдалып атканы мени кубандырат. Бул чыгарманын көп жакшылыктарга себепкер болгонуна да кубанам. Септик ат башыга барып калсам, ушу сен ушул ырыңда ат башыга кетесиңби деп ырдап алып келдим эле дегендер бар. Көлгө барсам ушул жетүүбүзгө кетесиңби деп алып келдим эле дегендер бар. Чыгармага чейин бизде бир көрөрманыбыз бар экен түз эфирде. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Утмандагыңыз менен түз эфирдесиз. Келиңиз, апа. Сыймак менен. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Келиңиз, сыймпай деп атат сизде. Угуп атам, саламатсызбы? Сиздерге да кутмандытам. Мен мына сыймдык ийниmin талантына таазим. Биз үй бүлөбүз менен дайым сыйлайбыз. Рахмат. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Сизге да ден соолук. Сыйыңызга сый менен жооп бергенге Кудай буйрса ар дайым даярбыз. Сыйыңызга сый менен, сыйга кошуп ыр менен Кудай буйрса. Бирок бул ырдын бир касиети бар, сөзсүз түрдө бул ырды ырдагандан кийин, каалагандан кийин. Анда биздин Токтогулдук жигиттер көрүп коюңуздар, мына эфирден кийин. Биздин карындашыбызды Токтогул алып кетиш керек. Зыйбай кечиресиз, дагы бир көрүүчүбүз бар экен түз эфирде. Алло, саламатсызбы? Кутмандагыңыз менен түз эфирдесиз. Келиңиз, таанышалы атыңыз. Мен сыймык азыр калып айтып коеюн дедим эле. Жаңырта бериңиз. Угатабыз. Сыймыктын талантына таазим кылам. Бирок сыймыктын талантына таазим кылуу менен бирге мен да бир аты сыймык. Себеби айылдар, энелер, биз окшогон жарандар баары таазим кылабыз. Чыгармачылыгына ийгилик каалайм. Рызкы келген, өмүр узак денсаулыгы чың болсун, кыргызга ушундай жагымдуу чыгармаларды жаратып жүрө беришин каалайм. Мен өзүм окуатынан болом. Карап отуруп сыймыктын мындай салмактуу башка жарандарга таасирдүү жүрүп турушуна да менен дагы абдан сыймыктанам. Каалоом чыгармачылыгыңар кызмай берсин.
Daim uzun ömür versin, den soğluğun çöң bolsun. Bala çakam menен daim жақсылықта. Байланыш Құлдық сөзіңізге чоң рахмат. Сыймық дегеніңіздегі өмір ұзын болсын. Сіз сыймықтанған сыймықты ұл болсын. Қырғызға сыймық алып келген, қырғыз сыймықтанған мықты ұл болсын. Тоқтала кеттік анда. Болғын ушунча да эзесиңби саган арнап ырдап жатам сүйүмдү сен сезесиңби сага арнаган ак сүйүүнүн кадырына жетесиңби макул болуп мени менен токтогулга жетесиңби жолугуга чакырайын жобун айтып келесиңби анчалык көп кыйнабачы алдан эни сезесиңби сага арнаган ак сүйүүнүн кадырына жетесиңби макул болуп мени менен токтогулга жетесиңби айтчы гана жобун айтчы ал олонуп күйүп барам анчалык көп назданбачы алан сайын сүйүп барам келчи күндү көп күтпөстөн максатыма жетсем окшой күтө бербей токтогулга алып качып кетсем окшой сага арнаган ак сүйүүнүн кадырына жетесиңби макул болуп мени менен токтогулга жетесиңби макул болуп мени менен токтогулга жетесиңби жаныңыздагы колуңуздагы домбура жөнүндө тарыхына кайрылсак баягы Бул эме домбура деле эмес, бул комуз өзү негизи. комуз Муну Орозобай Кенчинбаев деген Ысык-Көлдүк агабыз Семеновкада турат. Анан ушул 99-жылы дагы ушул комузду ошол агабызга өзгөчө жана буйрутма беришип, Кубан деген көлдүк жизден бар. Ошол анан ошо Токтомуш деген досу экөө ал раматылык өзү өтүп кетти. Анан ушуну буйруп берип, мага жасап беришти эле, Караколдон концертте белек кылышты эле. Ал киши ошол мага аманаты ошол кыргыз менен казакка бирдей кызмат кылсын, өнөрдүн сөзсүз эле бир улутка таандык болбойт деп мага ушул комузду ушундай кылып берди эле да. Бирок казакка көп таанып алган жокмун. Анан кыргызга бирок ушул домбура менен чыккан ырларды казак ордоштарды ырдап жүргөнү кубандырат албетте. Анан тарых ошол канатташ элбиз илгертен ырларыбызды ырдашабыз бири-бирибиз менен, кудабыз дегендей кыз алышып кыз беришкен. Анан ушул дагы достукту бекемдесин ыр дүйнөсү аркылуу деген ой менен ошо Назарбаевга бирди чаап бердим эле. Анан сенде бар, анан Роза Амановага бирди чаап бердим эле. Кийин анан ушул комузду көбүрөөк четип койдум окшойт. Анан ушундай формада комуздар көбөйүп кетти. Жакшы болдубу же? Бирок комуздун формасына эч качан мен бузулушуна көп деле неме каршымын. Өзүнүн илгертен келаткан үлгүсү бар да. Анан ошол үлгүнү бузбашыбыз керек да. Бирок ырдаганга эркек адамга ылайыктуу коңур үн берет да.
Мен үнүмө көбүрөөк ылайыктуу болгондуктан мен көбүнчө ушу эфирлерге анан записке ушул колдоном. Сыймык байке, сизге чоң рахмат. Таң эрте келип, ушундай сонун маек куруп бергениңизге, көрөрмандар менен жандуу бир эфир болду десек дагы жаңылышпайбыз. Сизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө, күйөрмандарыңызга сизден бир салам жолдоо болсо айтсаңыз болот экен. Чоң рахмат. Кудайдын бир күнү бар, 1000 күнгө бергистейт. Бүгүн ушундай жөнөкөй күнгө бир боек сүртүп, канчалаган адамдардын батасын алууга себепкер болгон сиздерге чоң рахмат. Эртеден бери таң эрте ошо таңкы ырыскы менен дагым сызып аткан адамдар ошо дасторкон үстүндө ошо каалоо тилегин өзүнүн бир туугандай кылып берип аткандарын баардыгыңыздарга таазим. Ден соолукта болуңуздар. Мага айткан каалоо тилек сөзсүз түрдө сиздердин үй бүлөңүздөрдө да болсун, жугуштуу болсун. Сөзсүз түрдө ошо уул кыздарыңыздар, небере чөбүрлөрүңүздөр ушул сиздер сыймыктанган Кыргызга кызмат кылган мыктылар боло берсин. Ар бириңиздерге амандык каалайбыз. Элибизге тынччылык, бейпилчилик каалайбыз. Оору сыркоодон алыс. Баардык жакшылыктарга калыс бололу. Өрүс алдыда Кыргызда чоң бир сыноолор турат, шайлоолор турат дегендей ошондо эч кандай сатылбай, балдардын келечеги үчүн деп сатылганын аягы кандай болорун көрдүк, баарыбыз баамдадык. Андыктан жүрөк менен добуш берип, ушул эртеңки келечегибизге кайдыгер болбойлу деген нерсени айткым келет. Дагы бир жолу чоң рахмат. Кудай буйрса, мектеп ачылгандайында сөзсүз түрдө сиздерди чакырабыз, сиздер аркылуу кабарлайбыз жалпы журтка. Андыктан жакшы күндөрдө жолукканга чейин кайыр, саламат. Чоң рахмат сизге дагы. Сизге рахмат. Опа. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Өзүңүзгө ден соолук, анан чыгармачылык эргүү каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, студиябыздын экинчи мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын ээси Сыймык Байшекеев агайыбыз болду.